Спорттук оюндар кайрадан кайтып келди. UFC Box Football. Эгерде сиз көп акча иштеп тапкыңыз келсе, анда Мелбет аркылуу табыңыз. Эң мыкты коэффициенттер сизди күтүүдө. Жакшы кабар. Россия Кыргызстан менен авиа байланыштарын качан жандантаарын айтты. Сентябрь айынан баштап Россия жакынкы чет өлкөлөр менен жүргүнчүлөрдү ташуучу авиа байланыштарды жандантат. Бул тууралуу өлкөнүн туристтик операторлор ассоциациясынын сайтында жарыяланды. Маалыматка ылайык 1-сентябрдан тарта авиакомпаниялар КМШ мамлекеттерине, анын ичинде Казакстан, Тажикстан, Кыргызстан жана Арменияга туруктуу каттамдарды учура баштайт. Россияда Таажи илдети боюнча абал турукташкандан аталган багыттарга аба каттамдары жанданарын адистер белгилешет. Ошондой эле сентябрда өлкөдө COVID-19 каршы вакцинаны өндүрүүнү пландап жатат. Эпидемиологиялык абал КМШ мамлекеттеринде да жакшырууда. Анын үстүнө алар россиялык вакцинаны алууга ниеттенип жатышат. Бул да Россия менен алардын ортосундагы гуманитардык жана иш байланышын калыптандырууга өбөлгө болот. Россияда бул боюнча өкмөттүн деңгээлинде 20-августтан кийин айтышат деп белгиленет маалыматта. Белгилей кетсек, эки өлкөнүн авиакомпаниялары Кыргыз Республикасына аба байланыштарды жандантууну сунуштаган. 7-августтан тарта Кыргызстан, Туркия жана Бириккен Араб Эмирлиги менен туруктуу аба каттамдарын жанданткан. Каттамдарды Turkish Airlines, Fly Dubai, Avia Traffic Company жана Pegasus Airlines авиакомпаниялары жүргүзүп жатышат. Булак Назар News. Масалиев Бүтүн Кыргызстан партиясына кошулду. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын катарында дагы 7 партиянын өкүлдөрү кирди. Бул тууралуу аталган партиянын тараткан маалыматында айтылат. Алар Кыргызстандын Коммунисттер партиясынан Исхак Масалиев, Эрк партиясы Турсунбай Бакир уулу, Эгемен Кыргызстан партиясы Бектур Асанов, СССР партиясы Ишенбай Кадырбеков, Ак Калпак партиясы Улукбек Маматаев, Улуу Көч партиясы Акат Момунов, Бүткүл жаштар партиясы Капаровдор кошулду. Кыргызстандын Коммунисттер партиясы парламенттик шайлоого катышуудан баш тартканын Борбордук шайлоо комиссиясы 13-августта кабарлаган. Бул партияны коомдук ишмер Исхак Масалиев жетектейт. Масалиев жогорку кеңештин 6-чакырылышына Өнүгүү Прогресс партиясынын тизмеси менен депутат, кийин фракция лидери болгон. 2020-жылдын 21-майында өз каалоосу менен депутаттык мандатын тапшырган. Булак Ринг KG. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ысык көлдө 19 жаштагы жигит чөгүп кетти. Чолпон Ата шаарында көлгө төшүп жаткан 19 жаштагы жигит чөгүп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, кырсык 13-августта түштөн кийин болгону айтылат. Маркумдун сөөгүн суудан куткаруучулар алып чыгып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Булак Назар News. Кыргызстанда ID картанын баасы кымбаттайт. Себеби 2017-жылдан бери мамкаттоо кызматы жарандарга атайын чип орнотулган паспорт берип келет. Чипте жарандын фамилиясы, аты, атасынын аты, жеке номери, туулган жылы, дареги, үй бүлөлүк абалы, улуту, сүрөтү жана электрондук кол тамгасы камтылган. Ушул жылдын 17-августунан тарта 2017-жылкы үлгүдөгү ID картанын баасы кымбаттайт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришти. Баанын жогорулашына акысыз бланктардын чыгарылбай калганы себеп болду. Белгилей кетсек, 2017-жылдан бери мамлекеттик каттоо кызматы жарандарга атайын чип орнотулган паспорт берип келет. Чипте жарандардын фамилиясы, аты, атасынын аты, жеке номери, туулган жылы, дареги, үй бүлөлүк абалы, улуту, сүрөтү жана электрондук кол тамгасы камтылган. Буга чейин Кореянын эл аралык кызматташтык агенттиги грант иретинде 1,900,000 даана бланк берген. Келишим боюнча келерки бланктарды акы төлөп алышыбыз керек. Бир бланктын баасы 206 сом деп айтылат билдирүүдө. Мындан улам алгачкы жолу паспорт алып жаткан жаран 470 сом төлөшү керек. Ал эми биринчи жолу шашылыш түрдө алып жаткандар 1260 сом бериши зарыл. Бул документ 8 күн ичинде даярдалат. Булак Спутник KG. Туризм департаментинин жетекчиси Максат Дамир уулу кызматтан кетүү боюнча арызын жазды. Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу туризм департаментинин жетекчиси Максат Дамир уулу кызматтан кетүү боюнча арыз жазды. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди.
Анын айтымында туризм тармагы аз убакыт ичинде көп нерсеге жетишүүгө аракет жасаган. Ал бар кезде башталган иштер улана берет. Кызматтан кетүүгө өз каалоо менен арыз жаздым. Кетүүгө убакыт келди. Андан ары жылышыбыз керек. Мен иштеп жаткан 2 жылга жетпеген убакытта башка мамлекеттик органдар жана өнөктөштөр менен мүмкүнчүлүктүн аздыгына карабай көп нерсени кылууга аракеттендик. Мен бар кезде башталган долбоор мындан ары да уланат деп ишенем, деди Дамир уулу. Эске салсак, Дамир уулу бул кызматка 2018-жылы ноябрь айында дайындалган. Булак Назар Ньюс. Миграция кызматы кыргыз жараны менен уруша кеткен Цветков боюнча үн катты. Мурдагы алып баруучу менен кыргызстандык киши элдешкен, бирок Цветковду социалдык тармак аркылуу коркутуу токтой электиги айтылды. Мамлекеттик миграция кызматы мурдагы теле алып баруучу Артур Цветковдун кадамдарына байланыштуу кыргызстандыктарды чагымчылдыкка алдырбоого чакырды. Мекеме 11-августта Москвадагы тез тамактануучу жайлардын биринде болгон окуя боюнча үн катты. Эске сала кетсек, ал жака Цветков бет кап тагынбай келгени үчүн пикир келишпестик чыккан. Ал кыргызстандык Манап Абдыразаков менен айтыша кетип, акырында кол көтөргөнгө чейин барган. 13-августта миграция кызматынын өкүлдөрү ал экөө менен жолугуп, чыр-чатакка чекит коюлганы аныкталды. Тараптар элдешип, жакынкы күндөрү полицияга жазылган арыз артка кайтарылмай болгон. Ошол эле учурда мамлекеттик миграция кызматынын өкүлчүлүгү Кыргызстандын жарандарын Артур Цветковду социалдык тармак аркылуу коркутуп, чагымчылдыкка алдырбоого чакырат деп айтылат билдирүүдө. Мекеме белгилегендей, коркутуулар үчүн Россиянын мыйзамынын чегинде жоопкерчиликке тартуу мүмкүн. Булак Спутник KG. Ысык көлдүн жээгинен кичинекей кыз уурдалып, шектүү кичи автобустан кармалды. Ысык көл районунун Бостир айылында 2 жаштагы кызды уурдоого шектелип, Бишкек шаарынын 19 жаштагы тургуну кармалды. Бул тууралуу Ысык көл облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. 8-августта Бостир айылындагы милиция бөлүмүнө Чүй облусунун Селекция айылынын 34 жаштагы тургуну арыз менен кайрылган. Ал Борбор эс алуу үйүндөгү көлдүн жээгинен 2 жаштагы кызы жоголуп кеткенин билдирген. Көп өтпөй 2 жаштагы кыз Борбор эс алуу үйүнөн Бишкек шаарына жөнөп жаткан кичи автобустан Бишкек шаарынын 19 жаштагы тургунунун жанынан табылган. Шектүү өз көрсөтмөсүндө 2 жаштагы бейтааныш кызды көлдүн жээгинен чоң адамдардын көзөмөлү жок жүргөн жеринен таап алганын билдирген. Ал кызды милицияга алып барууну каалаганын айткан. Арыздануучу жана шектүүнүн көрсөтмөлөрү бири-бирине дал келбегендиктен Ысык көл райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы жазык процессуалдык кодекстин 197-беренесине негизинде 12-августта 2 тараптуу беттештирген. Андан тышкары негизги күбө кичи автобустун айдоочусу Бишкек шаарына жөнөп кеткендигине байланыштуу аны күтүүгө туура келген. Учурда бардык күбөлөр жана жабырлануучу суралып өттү. Анын жыйынтыгында кармалган адам жазык кодексинин 170-беренесинин, башкача айтканда адам урдоо беренесинин негизинде айып тагылды. Ал Ысык көл райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Булак Турмуш KG. Жалал Абад облустук ооруканасынын 100 орундуу жаңы имараты курулуп жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков Жалал Абад облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында медициналык объектилердин ишмердиги менен таанышты. Бул тууралуу өлкө башчынын басма сөз кызматы билдирди. Мамлекет башчысы Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын курулуш иштеринин жүрүшүн көрүп чыкты. Учурда бул жерде 2 кабаттуу 100 орундуу жаңы имарат курулуп жатат. Ошондой эле президент Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын Германия өкмөтүнүн көмөгү менен курулуп жабдылган тез жардам бөлүмүнүн жаңы имаратын көрүп чыкты. Оорукананын директору Кумар Ботокараевдин маалыматына ылайык, тез жардам бөлүмүнүн жаңы имараты кийинки жумадан тартып толугу менен иштеп баштайт. Сооронбай Жээнбеков медицина кызматкерлери менен баарлашуусунда колдонулбай туруп калган имараттарды заманбап ооруканаларга айландыруу боюнча жүргүзүлүп жаткан кайра профилдөө иштери тууралуу эске салды. Тажы илдети инфекциясынын келип чыгышы ооруканалардын жана медицина кызматкерлеринин жетишсиздиги көйгөйүн ачыкка чыгарды, деди мамлекет башчысы. Ал ошондой эле калк ар тараптуу медициналык кызматтарды ала турчу мамлекеттик жеке өнөктөштүк принциптеринин негизинде жаңы
типтеги ооруканалар курула турганын белгиледи. Биз дарыгерлердин айлык маянасын жогорулатуу жана социалдык абалын жакшыртуу үчүн бардык күч аракетибизди жумшайбыз. Бул иште биз калкка мамлекеттик кызмат көрсөткөн бардык тармактарды, анын ичинде саламаттыкты сактоо тармагындагы санариптештирүү жолу аркылуу жетишилген натыйжаларга таянабыз. Бул чаралар көмүскө экономиканы азайтуу, өлкө бюджетине каражаттардын келип түшүүсүн жогорулатуу максатында кабыл алынат. Аталган каражаттарды социалдык тармактын кызматкерлеринин айлык акысын көтөрүүгө багыттайбыз, деди ал. Президент Сооронбай Жээнбеков дагы бир ирет санариптештирүүнүн маанисин белгилеп, оорукананын жетекчилигин аны калкка медициналык кызмат көрсөтүүдө ыкчам тартипте ишке киргизүүгө чакырды. Булак турмуш KG.